Oldu mene oldu başladı. Бул Ош шаарындагы Манасаты аймактык кеңешинин Касымбекова 4А дарегиндеги жашоочулар. Сот аткаруучулар соттун чечимине ылайык иш жүргүзүп жаткандыгын айтып, жашоочуларды жол бошотуусун суранды. Ага көнбөй эки тараптуу талаштуу көрүнүш орун алды. Дайма шоу күтет. Маймылдай сары. Итингөткө маймылдай. Калмагыла. Талашка түшкөн бул 4 кабаттуу жатак үйү. Жалпысынан ал жерде 83 патердин баарында үй бүлөсү менен жашап жаткан жергиликтүүлөр бар. Убагында бул жатак үйү Ош текстиль ишканасына тиешелүү болгондуктан жумушчулар жашаган. Силер жашап атасыңар, силерден башка эч кимге сатылбайт. Акционго коюлганда силер биринчи акциондо барбасаңар, экинчи акциондо 4% арзандайт деген. Анан кийин үчүнчү акциондо силерден башка эч кимге сатылбайт деген. Мына 2008-жылы 2-февралда, 4-февралда ошондо. Ошондо келип катышкан. Бул жолдомо 2000-жылы берилген бул. Сот неге олордун пайдасына чыгарат? Пул сүйлөп атпайбы азыр? Азыр базар экономикасы пул менен болуп калбатпы айнанайын? Соттор чындыкты эмес, пулду сүйлөп атышпайбы? Көп кабаттуу үйдүн кожоюндары менен соттошуу иштери 2003-жылы башталган. Бул маселени шаардык облустук жогорку сот караган. Акыркы чечимде 2017-жылдын 6-июлунда жогорку сот чыгарган. Ага ылайык токтомдун негизинде шаардык облустук соттон чыккан чечим күчүндө калтырылсын. Ак мөөр жатаканасында жашаган жашоочулар үй бүлө мүчөлөрү менен баары үйдөн чыгарылсын деген чечим чыккан. Ага жашоочулар наразы. Жали бизнес кылса башка жерде үй салып бизнес кыла берсин мыналар. Жалинин базары. Биз кайкырабыз, балдарыбыз менен бара турган жерибиз жок биздин. Амма жур бизге келип аткандар булар о жетим жүгүрүп келе. Өзү мунун тагында Мама Садык Бакиров бар. Эч ким мыйзамды келгей турган болсоңор жоготкулар эме. Үйү жок болсо кайсы үйгө чыгабыз? Биз билбей калганбыз. Межрайондук сотко чакыруу бизге да берилген эмес. Ал убакта ары бери басып, телефон менен сүйлөшүп, кызычуудан алыс жактан маалымат берүүнү каалаган бул жактоочу Ильяс Жуманазаров. Ал бул талаштуу 4 кабаттуу имаратка Ибайдылла Бидинов эйлик кылгандыгын айтып, тийиштүү документтер бар экендигин ырастайт. Бул жердин бизде кызыл китеби бар бүгүнкү күндө. Бул жер үйгө эмес, профилакториялык сүйлөбөй тургулачы. Профилакториялык санаторий болду. 8 жыл жашагандан кийин анан кийин менчиктештирип алып атышат буларчы. Биз жашаганыбызга 7-8 жылдан кийин анан кийин эч кандай укуктук документтери жок. Бүгүнкү күндө аварийный состояниеда турат. Светтен 3,5 миллион карызы бар. Бул арада сот аткаруучулар элдин каршылыгына көнбөй күч менен эле бастырып кирүүгө аракет кылды. Айрым сот аткаруучулар менен жүргөн формачан жигит 4 кабаттуу үйдүн темир тосмосуна чыгып, кирүүгө аракет кылып көрдү. Бирок жергиликтүү тургун менен келишпестик жаралды. Мени вурду мына, бетиме мындан алдым, ушундан мындан тийди, колума нерме тийди мына. Соткамы жерге ыргытып берди мына. Турган мен көзүм менен көрүп, дальшына теп түшүгүздү. Эчтеке кылган жок. Наоборот мен колум тиштеп алмам кыздар. Баратага чыкпадыңар? Кандай кылып өзүгө ашып түшүп келип тиштеп атпайм. Мен эчтеке кылган жокмун. Баратаны ашып кирейин деген жоксуңар? Жок, кирген жокмун. Кызматың аты фамилияң ким? Кандай билбей койчу. Урган үчүн жүрөмүн. Эса тегелген жок, колум көтөргөн жок, эчтеке кылган жокмун. Мен мынтип бердим, тартылып бердим. Эртең экспертке берип энесин башата өткөндө. Жок, эчтеке колум тийген жок. Колум тийген жок менин. Ош шаарындагы Манасаты аймактык кеңешиндеги 10 сотук жери менен 4 кабаттуу үйдү бошотуу талабын айтып, сот аткаруучулар буга чейин да келип жыйынтык чыккан эмес. Өздөрү суранышып 15 күн убакыт берип туруңуздар. Биз жашаганга жатакана үй жай ырастап алайлы деп сурангандыктан биз 15 күн берки өндүрүп алчу бирге келишип 15 күн уруксат бергенбиз. Анан кийин 15 күн эмес, бүгүнкү 2 ай өттү, эч кандай өздөрү 15 күндө чыгабыз деген өзүнүн эмесин аткарышкан жок. Бүгүн да сот аткаруучулардын жергиликтүүлөрдү чыгаруу аракетинен майнап чыккан жок. Бул чырдын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча бүтөмүк. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.